Ажырашуу болбош үчүн кандай кыймыл-аракеттерди жасашым керек? Мисалы, отношения боюнча өзүңүздү проработка кыласыз, мамиле боюнча, сизде кандай блокторуңуз бар? Балким сиз постоянно мындай сизге туура келбеген, сиздин көңүлүңүздү оорута турган адамдарды тандайсыз. Себеби сизде ошондой программа бар, ажырашыш керек деген программа бар. Сиз вот үй бүлөнүн кадыр баркын билбеген эркекти тандашыңыз мүмкүн да. Ал өзүңүз атайлап тандабайсыз, бирок подсознательно жүрөгүңүз монтип бирөөнү сүйгөндө постоянно ушундай үй бүлөм дебеген эркекти тандашыңыз мүмкүн. Жоопкерчилиги жок, эркек экенин сезбегендерди тандашыңыз мүмкүн да. Себеби сизде ошондой кичинекей кезиңизде ошондой программа отурат. Ошол программанын үстүнөн иштеш үчүн ушундай жашоодо ушундай ситуациялар